Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalomu alaykum, hurmatli bizi kanalının көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кашкар кызак мал базарынан малдардын алып сатуу баалары кандай экенин билип беребиз туугандар. Бул ургачы торпок, сүт эмгек торпокту 12.800 сомго баа болуп турат. Азыр бербей турат. 12.800 ургачы торпок, сүт эмгек. Баа болуп торпок жанагы 12.800 сом, 13.000 сомго сатылды азыр. Туугандар, бул малды экинчи торпок, бул уйдун экинчи торпогу экен. Торпок ургачы мал өтө жаш мал. Бирок 4 жасар аягындай чоң пародистеден экен, өзү жаш болсо дагы. Торпогу 65.000 сомго эс айтып, базар 55.000 сом сурады. Берген жокмун деп. 7-8 sütü var eкен malдын. Бул мал аягында бою кичине бою аягында кичине экен, торпогу эркек. Биринчи торпогу. Бирок сүтү көп экен. 10 литр сүт барбы? Боюн көрүп турасыз, бирок кичине мал. Birinci торпогу эркек. 42.000 сом базар сурады, берген жокпуз деди. 46.000 сом өзүм кармап турам дейт. Мына бул мал азыр алынды 50.000 сомго. Торпогу эркек экен. 3-4 торпогу. Уйдун сүтү 10 литр ашык сүтү бар деди. Жакшы чыкканда. Бул мал 50.000 сомго алынды. Алар бул уйду базар 33.000 сом көтөрүп аткан. Берүүдө экинчи торпог азыр боз экен, 5 айлык дейт. Азыр 33 миң сурап туруп бербептир. Туугандар, бул уйдун биринчи торпогу эркек экен. 7 литр, 8 литр сүтү бар. 42,5 миң сом базар берди. Берген жокпуз деди. Өзү 50.000 сом кармап турат. Туугандар, 50.000 сом кем бар, 42,5 миң сом базар көрдү. Биринчи торпогу эркек. Бул уйдун 3-чү торпогу эркек экен. 48.000 сомго базар көтөрдү. Берген жокпуз деди, 50.000 сом карап турабыз. 10 литрге жетпеген 7 литр, 8 литр сүтү бар. Туугандар, базарда өзгөчө кымбат мал экен, бул торпогун көрүп турасыздар. Аягындай жакшы торпок, бул пародист экен. Искусственно подотворениеден кылган торпок экен. Малдын биринчи торпогу 6 литр сүтү бар. 70.000 сом деп турат. Базар 58 миңге чыгарды, берген жокпуз деп айтты. Туугандар, бул мал уй сатылды 35.000 сом. Торпог экен. Торпогу ургачы биринчи торпогу. Малдын сүтү көп экен. 7 литрден ашык 8 литр сүтү бар. Бул малды көрүп турасың, аягындай чоң мал. Базарда эң чоң малдардын бири. 70.000 сомго эс армалат, 60.000 сомго базар сурап бербей табыз деди. Торпог ургач экен. Жетпеген 8 литр сүтү бар, уйдун. О да жакшы экен, семиз. Кыйналган эмес. Туугандар, бул малды экинчи торпогу ургач 45.000 сомго баа болду азыр. 6 литр, 7 литр сүтү бар. 45 миңге баа болуп бербей турат. Туугандар, бул малдарга 88.000 сом бериптир. Экинчи торпоктору экономик торпок ургачы. Уйлар бийик эмес, кичине малдар. Парода сөзү ушундай экен. 88.000 сом бериптир. Биз сүттөр канча чыгат, onu көрүүгө аракет кылабыз. Экономден 5-6 литрден сүтү бар экен. 88.000 сом эконом сурады, берген жокмун деди. Туугандар, бул мал 45.000 сомго алынып туруп, үстүнө кичине берсе берүүлем деп айтылат. Мал өзү бийик.
Sütü dagы 10 litr ашык sütü бар экен, көрүп турасыздар, чоң мал. Торпогу ургач экен. Тугандар, бул малды 55 миң сомдо базар багылдап бербей турат. Торпогу ургач экен. Экинчи туушу малдын. 7 litr 8 litr sütü бар. Бирок негедир уй пародасы чоң малдай көрүнөт. Торпогу дагы өзүнө окшоп чоң мал болуп тургандай. Бул малды 43 миң сомго багылып турат азыр. Торпогу ургач экен, биринчи торпогу 43 миң сомго баа болду азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Туугандар, бизде жаңы машина пайда болду. Passat B5 деген машина 2003 жылкы 2 объем экен. Туугандар, көрүп турасыздар, урулган жери жок. Мына сыртынан караганда биз ичин көрсөткөндө аракет кылабыз. Мына артынан караганда дагы көрүп турасыздар, урулган эмес. Бул машина свежий перегон деп айтты. Бишкектен жаңы эле бизге келиптир, Ош шаарына. Туугандар, буну долларга чагып эле 3,5 миң сом, 3,5 миң доллар деп айтып атат. Урулган жерлери жок, туугандар, чирген жери жок. Аягандай жакшы карап тур машинаны. 2003 жылкы Passat B5 3,5 миң доллар деп айтып атат. Туугандар, ички салонунда көрсөтө кетебиз. Ички салонунда аягандай жакшы каралган. 245 миң пробеги менен. Мына арткы салону. Жыктыда жакшыланат экен, ичи таптаса көрүп тургансыздар, эч кандай жаман жерлери көрүнбөйт. Аял киши минген дейт. Туугандар, бул машинанын багажын аягандай кеңири 3-4 адам кеңирлеп батат. Механика, туугандар, 2 объем, 2003 жыл, 3,5 миң доллар, 245 миң пробеги менен. Ал сиздерге номерди көрсөтөм, ошого чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Туугандар, ушул номерге чалып баарлашып сүйлөшсөңүздөр болот. Мүмкүн баасы келишип калса силер сатып аласыздар. Бул Ош областында. Туугандар, бул малды 70 миңдеп эс кармап турат. Торпогу эркек экен, экинчи торпогу 40 миң сомго базар көтөрдүп берген жокпуз деди. 10 литр ашык сүтү бар экен малдын. Желиндери көрүп турса, төрттөн иштеген чоң мал экен. 10 литр ашык сүтү бар. Туугандар, бул малды 49 миң сомго сурап бербей турат. Биринчи торпогу эркек экен. 7 литр 8 литр сүтү бар. Торпогун көрүп турса, сүткө тойгон арык эмес, жакшы экен. 49 миң сомго бербейден деди. Туугандар, бул торпокту көрүп турасыздар, аягында семиз чоң торпок. Чоң бука болуп турган. Сүт эмги торпок. Бул онун энеси 61 миң сомго базар сурап атат, бербей атам деди. 5-чи торпок экен малдын. 8 литр жакшы гана 10 литр сүтү бар экен. Торпогу жакшы болгонун көрүп туруп эле малды эле жакшытып түшүнсө болот. Семиздигин дагы көрүп турасыздар, чоңдугун дагы сүткө тойгон. 61 миң сомго базар сурап атат, бербей атам. 70 миң деп эси кармап атат. Туугандар, бул чоң бийик короодо малдан экен, бирок негедир арык. Базар 52 миң сом сурап атат, торпогу ургач экен. Биринчи торпогу. Малдын 6 литрден ашыраак сүтү бар, 7 литрден эчсе керек. Бирок малдын бою бийик. Короодо мал экен, биринчи торпогу экен. Жаш. Бул уйдун биринчи торпогу жаш. Торпогу ургач экен. 46 миң сом базар берет атат. Мен 50 миң деп карап турам деп эси айтып атат. 6 литр сүтү бар, 5 литр, 6 литр, жакшы гана 6 литр чат. Биринчи торпогу, мал жаш. Ошондо 2 тиш болобу? 2 тиш болобу? 2 тиштүү экен. 46 миң сомго базар сурап бербей атам деди. Туугандар, бул торпокту көрүп турасыздар, аягандай чоң торпок, семиз дагы. Энеси менен 50 миңге баа болуп атат азыр. Бербей турат.
10 litr ашық сүті бар екен малдың өзүңөрдөр эле көрүп турасыңар. 50 миңге азыр баа болуп атат. Жана 54 миңге берген эмесмин деп ээси айтып атат. Тууралар бул мал 50 миң сомго баа болуп турган чагы торпогу ургач экен. Экинчи торпогу аябай бой бийик экен. 10 литр ашык сүтү бар. 50 миң сомго баа болуп турат азыр. Торпогу жаңы эле туулгандай. Бул мал 51 миң сомго баа болуп турат азыр. 7 литр 8 литр сүтү бар. 10 литр жакшы чыкканда 10 литр чыгышы мүмкүн. Торпогу эркек экен, 51 миңге баа болуп турат. Экинчи торпогу. Туугандар, базардагы эң чоң мал торпогу ургач экен, көрүп турасыздар. Үчүнчү торпогу 62 миң сомго базар сатып бербей тандыр, 70 миң сомго эси кармап турат. 10 литр ашык сүтү бар экен. Мал аябай бийик мал. Базардагы эң чоң мал. Туугандар, бул малдын торпогу ургачы 55 миң сомго базар көтөрүптүр. 6-чы торпогу деп атам. 7 литр 8 литр сүтү бар малдын. Рахым abi yakala kol çek. 55 миң сомго базар көтөрүлдү, бирок берген жокпуз деп. Туугандар, экөөнүн тең торпогу ургач экен. Бул уйдун 39 миңге, наркы уйду 40 миңге сурап бербей там деди. Бул алдында жаткан торпог ушул уйдун торпогу экен, биринчи торпогу. Аркасы наркы уйдун торпогу, ал үчүнчү торпогу экен. 39 миң 40 миңге сурап бербей там деди экөөнү. Туугандар, бул уйду 45 миң сомго баа болуп бербей турат. Бул жаткан торпогу экинчиси же үчүнчүсү деп айтып атат. 45 миңге баа болуп бербей турат. 10 литрге чейин 7 литр 8 литр сүтү бар. Туугандар, бул алып чыгып жаткан уйду торпогу ургач экен. 58 миңге алдык деп алып чыгып кетти да.